Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem unçuk bağın kutuldu. Unçuk bu danışmanlık. Unçuk bağın adam azdır deydi. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim tiline, yani cınıslık müçösünü kepildik verip, aramda koldan bostuğu turalı Allah'a söz verse, men anı menen beyişke kirelime kepil olam dedi. Kim Allah'a can ahiret gününe işense, жақсы söylesin, unçuk basın. İsa aleyhisselam'dan biröler adamlar gelişip, bizge sen özün menen beyişke kire turan işti görsöp, biz ошол нерсени кылалы dedi. Hiç söylebegile dedi İsa aleyhisselam. Aleyhisselam, Allah'ın peygamber, peygamber, kantip olsun, biz anti albayız, biz daima söyleyiz. Anda жақсы söz söylebegile dedi. Süleyman aleyhisselam, uşunday dedi. Söz bul kümüş dedi. Söz bul gümüş. Alem unçuk bu altın dedi. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu bir gün özüne öz uşunday kapa ol otur dedi. Anan keyin jandagılarga uşunday dep aytты. Özünün tiline uşunday körsettirip, tilimden çağırtırıp, bu til dedi. Meni qooptu dedi. Же болбосо meni korkutkan. Meni bul dünyada azapka sala turgan uşul dedi. Tilin görsetip. Hazreti Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu жалгыз Allah kasam ayttuu menen aytam. Kamap salганга, же болбосо көпкө камап салууга эң ылайыктуу, же болбосо эң татыктуу бул тил деген экен. Же болбосо эмне экен? Ошол камап салганга татыктуу деген. Таус рахмаллаху таала тилим жырткыч бул айван деген. Тилим бул жырткыч бул айван. Аны кое берип койсам, ал мени жеп салат деген. Мен бүгүн тил жөнүндө айтайын деп атам. Ошол сөйнөн пайгамбарлардын, ошо пайгамбарыбыздын, сахабалардын, табииндердин, аулиялардын сөзү жөнүндө айтылды. Кыскача айтылды, бирок ошондой болсо дагы тил бул эмне экен? Аллах Таала негизи алымдар бекер айтпайт экен. Дейт, карагыла дейт. Эгер дейт бул дүйнөдө эң опасный преступник боло турган болсо аны зынданга салат дейт. Эми Аллах Таала дейт, тилди 32 тишке оны камап туруп коюп койду дейт. Мунун ичинде камалып турат экен да. Бул бекеринен камалган эмес дейт. Муну камаганды үйрөнгүлө дейт. Же болбосо муну сүйлөп атканда эмне сүйлөп атканыңар жөнүндө ойлонгула. Бул сүйлөй берет экен. Ал эми жазуучулар жаза берет экен. Тил ушундай бир биз үчүн Алла тарабынан берилген бир сыноо экен. Көздү жумуп койсо болот экен, кулакты жаап койсо болот экен. Бирок тилди тыйыш мүмкүн эмес экен да. Сулейман алейхиссалам айтканы, эмнеге сөз бул күмүш болсо аны сүйлөбөй коюу бул алтын дейт. Сөз менен бул кандай экен? Тилден чыккан сөз бул сыйкыр экен да. Бул дайым дагы сыйкыр экен. Адамдар керексе туруп бүткүл дүйнөсүндө адамдардын бар бир сөз менен сыйкырлап койсо экен да. Же болсо сөзүң менен, бал сөзүң менен субханалла, бүткүл дүйнөсүн са өзүң каратып алсаң болот экен. Бирок субханалла, тилдин күнөөсүнүн оордугу ушунчалык экен да. Кыямат күнү адамзат тили үчүн жооп бере албай көп азапка калат экен. Эң жакшы мындай акылдуу адам ошо сүйлөп аткан сөзүнө этиятрак болуш керек экен. Тилиңди тыя билген болсоң, сен акылдуусуң. Тилиңди тыя алган болсоң, сен баатырсың. Тилиң бул эмне экен? Сенин душманың, же болбосо субханалла досуң экен. Ошол себептен ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек экен. Тилде бала бар экен. Тилден бала чыгат экен. Ошонун кесепети бар экен тилге. Ошондой эле тил менен тилиңдеги баланы эмне кылыш керек экен? Тарбиялаш керек экен. Кандай эле балаңды тарбиялагандай эле сүйлөп аткан сөзүңдү тарбияласаң болот экен. Эң биринчиси дейт,
бул тиешеси жок сөздөрдөн өзүңдү таптакыр тыйганга аракет кылыш керек экен. Акылдуу адам өзүңө кереги жок нерсеге, мына биз деле ушундайбыз го, телефон чалып аткандан кандайсың дейт го. Жакшы, эмне кылып атасың дейт. Вроде ага кереги деле жок эмне кылып атканыңчы. Сурай турган нерсеси 5 сом, 10 сом алган. Ассаламу алейкум, сизден акча сурайын дедим эле. Кандайсың? Эмне кылып атасың? Кайда жатасың? Эмне турасың? Эмне алып жүрөсүң деп турган. Акыры 1 саат, жарым саат. Качан тил бул эмне убакыттын кылычы экен да. Тил убакыттын кылычы экен да. Бул тил менен субханалла түнү менен мисалы алса, эмне кылып салыш мүмкүн экен? Убакыт өткөзүп салат экен. Мусулманга эң биринчи эркек болсун, аял болсун, ушул өзүнүн тилин эмне кылыш экен? Тиешеси жок нерседен тыйганды үйрөнүшү керек экен. Шейх айтат экен, ушак, чагымчылдык, талаш тартыш, айтышуу, ушулардан нерседен колдон келишинче субхана сактаныш керек экен. Же болбосо кереги жок нерсе катары колдонуш керек экен. Кереги жок. Өзгөчө нерсе. Кийин ушул убакыттын дейт, убактысын керексиз нерсе жумшоо дейт. Бул ушунчалык нерсе экен, текке коротулган жана байлык сыяктуу экен. Кыргыз айтат да, сууну сиңген жерге кой дейт. Сөздү уккан жерге айт. Эмне үчүн дегенде, ошол сен сүйлөп аткан сөзүңдү, же болбосо сен канчалык кадыр баркың бар экенин ошол сөзүңдөн билинет экен, сен угуп аткан адамдардан билинет экен. Эгерде ошол сен угуп аткан адамдар сенин беймани эле ошо мааниси жок нерседей угуп аткан болсо, анда субханалла ал сөз бекер эле сөз. Көп убакыттарда сөздү тиешеси жок нерселер менен мындай колдон келсе бузуп албаганга аракет кылыш керек экен. Сөз же таттуу бир ушуну атыр сыяктуу болушу мүмкүн экен, же болбосо бир ачуу бир уу сыяктуу болушу мүмкүн экен, же бир сасык бир заң сыяктуу болушу мүмкүн экен. Шейх таттуу дейт, таттуу дейт. Ал ушундай экен, ал жагымдуу дейт да. Анын жыты да калат экен. Ал адамда ошол, баягында ушунча, баягында ушундай болду, көрсөм момундай турбайбы дейт экен да. Бул жагымдуу, таттуу, атыр сыяктуу сөз. Экинчиси ачуу уу сыяктуу болгон, ал ушак, ушундай бир эмне экен, аны акырын тамчылатып берсең болот, же сразу өлтүрсөң болот да. Ал ушак, же болбосо кыйбаты, чагымчылдык бул жана уу сыяктуу экен. Аны бирөөнө берет экенсиң, ал бар бирөөнө берет экен да. Ошонто отуруп бир эл толугу менен ууланып өлүп калышы мүмкүн экен да. Ал эми субхана жанагындай бир сасык да болсо бул беймани сөздөр экен. Беймани деген кандай? Анекдот, жанагындай бирөөнү күлдүрүш үчүн, душа компания болуш үчүн отуруп алып жана калп сүйлөгөндөр, булар бир аны эмне экен? Бул сасык экен да. Бул ушундай сасык экен да. Ал жөн эле убактылуу нерсе экен. Бирок сенин ким экениңди билгизип коет экен да. Акылың канчалык экенин билгизип коет экен. Канчалык көп анекдот кылып анан кийин адамдар күлдүрүш үчүн калп сүйлөшүң, сен ошондо акылыңды субханалла жана эмне экен? Тескерисине жок кылып баштайт экен. Ал эмне дейт? Ушу 3 сөздүн дейт, абалкы бирөөсүн тандагыла. Анткени себеп бул силер үчүн пайдалуураак экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде оор хадис бар, билесиздер. Оор хадис дегенде бир өтө бир коркуткан хадистердин бири, бир күнү бир жухутта дейт, бир согушта. Бул Анас радиаллаху анху экен. Бир жигит дейт, Ухуд согушунда шейит болуп калды дейт. Шейит деген Алла жолунда каза болду. Карасак дейт, курсагына ачкалык себепти баш байлап алды дейт. Мындай эме болбосун деп бир эмени байлап алган экен курсагын. Мындай кирип кеткен да ачкаданчы. Ошондо бай капырлар эмне курсагы ток бул мусулмандар бизге күчтүү көрүнөт үчүн мындай таш байлап алышкан, бул болсо баш байлап алыптыр дейт да. Кийин анын энеси анын жүзүнө топуракты тазалап мындай ушундай сүркөп атып айткан, "Бейишиң кут болсун балам, бейишиң кут болсун" деп аткан экен. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай карады. Сен кайдан билесиң дейт бул бейишке барарын? Балким бул керексиз сөздөр сүйлөп, өзүнө зыян тийгизип, же өзүнө зыян тийгизбеген нерседен тосулган эместир дейт. Карасаң пайгамбар деп атат. Уже пайгамбар болгон көрдү ал бейиштик эмес экен, жана шейит болсо да бейиштик эмес экен көрдү да. Эмне экен? Ал ошол адамда, ошол жигитте эмне бар экен? Субханалла, беймани кереги жок сөздөр сүйлөнгөн экен да. Ал өзүнө кереги жок сөздөр сүйлөп, балким ушак сүйлөгөн, балким бирөөнүн айыбын ачкан, бирөөнүн аз деле мисалы азыр Facebook'та карагың деле келбей калды го. Монду ачсаң эле бири-бирин ошолордун баары ошону жазып аткандар, ошо акча таап атат ошону жазыпчы. Но бирок ошолордун тапкан акчасы арам. Ошо лайк басып аткандар арам иш кылып атат. Эмне үчүн дегенде ошол нерсени көрбөгөн сен. Бул кереги жок нерселер. Кыяматта адамдар кереги жок нерсе өткөзгөн убактылар үчүн субханалла өтө көп жооп берет. Пайдасы жок нерсеге.
Keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, "Sen qaydan bilesin?" dedi bunun beyiş gerek. Gördü an, beyişlik emas ekan. Bolsa şehit bolçu. Subhanallah. Şu senin bilişimiz gerek. Gerek bolsa şehit dağı Allah'ın aldında oşol nerse üçün жооп берет ekan. Tiyeshesi çok sözler şunday ekan. Eger al sözді айтпасаң, günökör bolбойт экенсиң. Зыян тартпайт экенсиң. Günökör болбой, зыян тартпаган сөздөр кайсылар сапарга барганыңда, "О, мен Европага барсам, эл момундай жашайт экен, үйлөр момундай экен, ушундай бир эме өнүгүүдө өсүп аткан экен" десең, эч не болбойт. Тоолорго, "О, мен Сары Челекке барып келдим, укмуш жер экен" десең, мисалса, дарыяларды көрүп, "Машалла, Нарын дарыясын көрдүм, чоң өтө. Токтогул кесин көрдүм, ой" десең, некен күнөө таппайт экенсиң. Ошо менен зыян да тартпайт экенсиң. Бул сөздөр некен ачык, анык, сарих сөздөр экен. Ала билет экенсиң, ошо точно ошол экен. Эми ушундай сөздөрдү сүйлө. Кудага барып келдик. О, жакшы тозушту. Өтө жакшы, мен кыргызча да. Же болсо субханалла тигиден көчөн бээ сойду эле, о, таман чыкты. Же болсо субханалла көчөн бир кой сойду эле, о, желкесин ушул эмесине чейин май экен. Десең, ал эч нерсе эмес экен. Бирок эмне экен, барып туруп айта турган болсоң, көчөн жылкы союшту. Курдак жасаган нормально жасап койсолду десе, бүттү экен, бүттү. Эмне экен, сага тиешеси бар сөз бар экен, тиешеси жок экен. Sen alhamdulillah şükür ayta turgan nersede naşükür kılganın katarına koşulup kalasın da. Emne eкен, ошол өзүнө зыян бербеген сөздөр экен. Тамак аш, кийим кече, мисалы алса бир айта турган болсо, ушул жерде бир дүкөн бар экен. Ошол жерде ушундай арзан экен десең, мисалы алса. Же болсо ушундай деп туруп, ушул жерде мындай дүкөн бир акам дүкөн ачыптыр. Кийимдер толо экен. Бирок баары что-то турецкий деп, кытайский деп алдап сатып атат окшойт десең эле бүттү жатат. Болсо айтсаң болот, дүкөн акам дүкөн ачыптыр, ошол нерсеге келсеңер болот десе, эмне экен, ал күнөө эмес экен да. Бирок ошол что-то не то сатып атат десең эле, ошол жагы сага тиешеси жок сөз экен. Карасаң мындай сүйлөп атканда эмне калат экен? Адам баалап, баптап, таптап сүйлөгөндү үйрөнүш керек экен. Бирок мунун да бир нерсеси бар, азыр айтабыз иншалла. Эми бул сөздөр күнөөгө батыра турган сөздөр бар экен. Аялдар тууралуу, аялдар эркектер тууралуу мен көчөнү таң бердим десеңиз, бир кафеге тамак аш ичип отурсак, бул жерде бир 4-5 аял, чоң улуу бир 50ден ашып калган эжелер отуруп сөгүнүп атышат, ушундай нерсе кылып атышат. Эми халялный, жакшы, эң таза деп баргам. Субхан бир эми кажет болсо да адамбыз да биз. Жакшыны эле бузуп алабыз да, мисалы. Дин өзү таза болсо да динди туткан адамдар ар кандайбыз да. Ошол динди жаманатты өртөп аткан, ошол динди жакшы тута албаган адамдар да негизиндечи. Болбосо дин таза. Дават деле ушундай да. Даватта дин бербелгөлү. Бирок ошо даватка чыккан адамдардын кээ бирлери эмне экен, туура эмес кылган себебинен дават жаман көрүшөт. Бирок дават өзү таза, туурабы? Ушундай нерсе да. Ошондой эле кафенин өзү деле таза, жакшы, халялный, бүт баары туура. Бирок ошонун ичинде отурган адамдардын өзүлөрүнүн адеп аклагы начар да. Бул сөз жок. Отуруп алып күйөөлөрүн жамандап атат. Укпашым керек эле. Бирок жанында отуруп угуп атам. Балким ибарат болуш үчүн айтып аткандырмын. Анан субханалла ошол жерден өтүп, анан бир нерсе сөйлөдү. Я вчера дейт, была у гадальщицы дейт. Там он меня нагадала, мындай анан вот муну күйөөңө бер деп айтты. Анан күйөөм ой подозрительный, мен тамак берсем вообще ичпей атат dedi да. Жөн эле спокойный нерсе айтып атам. Ушундай бир эме кылып келдим, окутуп келдим, кара дуа алып келдим, бала аялымдын күйөөмдүн башын айлантып алайын деп. Тамак сейеп берсем, тамакты ичпей дейт. Ушундай эме дейт да, мындай подозрение кылып атат дейт да. Карасаң, субханалла, бир үйдө аялы менен күйөөсү бири-бирине подозрение менен бул окутуп койбосо экен деп, аялы күйөөсү окутуп койбосун дейт, күйөөсү болсо аял окуп койбосун дейт. Көрдүм мен көчү мына. Буквально субханалла 2 күн болду ушул нерсени субханалла укканымачы. Аллаху акбар. Дегеним бул биз үчүн зыян. Кийин ичкилигичилер отуруштар, күнөө иштер, күнөөкөр адамдардын күнөөсү жөнүндө сүйлөп мактануу. Мен айтат, кээ мен Анджелина Джоли болум келет дейт кээ. Кээ Хабиб болум келет дегендер бар.
Мейлі бирөө 10 бала багып алган экен, бирөө анын жүрүш турушун бардыгы тең дүйнө жүзүнө бузук кылат. Бирөө мусулман чемпион экен, бирок шариятта арам ишти кылган себебинен чемпион экен да. Шарият аны миллион Хабиб десең деле эмне экен? Ал Аллах бир, Алладан деп монтип чыгып атса деле, ал шариятка каршы нерсени согушта жүрөт да. Ал шариятта тура эмес. Ошондой нерселердин аркасынан ээрчү. Падышалардын зулумдугун мактоо. О, бизге жөскө жанагындай болгон болсо, мында жанагындай канча деген даватчыларды басып салыптыр, түрмөгө тыгып салыптыр деген нерсеге ушундайлар бар, кээ билем, ушундай кызыккандар. Күнөө иштер жасалган салттан тойлор. Булар жөнүндө сүйлөө да. Мен буларга баруу жөнүндө айткан жокмун. Баруу өзү жакшы эмес. Бирок субханалла ошолор жөнүндө сүйлөп, о, көчөгүнө тойго барсак тамада укмуш экен ай. Тим эле баарыбызды жинди кылып койду, акырында чечинтибийди дейт го. Ушундай сөздөрдү сүйлөп баягы өзү ушунча ушул нерсе жөнүндө бул күнөөгө батыруучу сөздөр экен. Бул сөздөрдөн субханалла негизи эле эмне экен? Колдон келишинче алысыраак болуш керек. Айтышыңар мүмкүн да, анда эмнени сүйлөйлү депчи. Сүйлөшүп көрсөң толтура сөз. Мындан башка деле. Бирөөнүкүнөн башкача сөздөр толтура да. Андан башка сөз толтура үйүңдө. Карап отурсаң толтура. Мен атам айтат, жумуш кылам десең, жумуш чыга берет да. Ошондой. Атам өзү субханалла 70 өткөн киши. Постоянно субханалла жумуш кылат да. Анан кийин мындай кылам деген кишиге субханалла жумуш кылат. Ошондой эле сүйлөйм деген үйдүн ичинде сөз табам деген кишигечи сөз табыла берет. Балдарың эркелетсең болот, аялдарың эркелетсең болот, күйөөңдү эркелетсең болот, ата-энеңди мактасаң болот, толтура. Субханалла, өзүңдүн эле малың жөнүндө сүйлөп көрчү. Бир 10 коюң боло турган болсо 10 проблемасы бар да. 5 уюң боло турган 5 проблемасы бар. Ошол жайытың жөнүндө сүйлөсөң, жайытыңдын проблемасы толтура субханалла, өзүңдүкү. Өзүнүкү эчтеке тозулбай жатат да, тиги тозуп алыптыр деп жаман көргөндөр бар го. Өзүнүкү эчтеке кылган, тозулган эч нерсе, бирок тиги тозуп алды деп жаман көрөт да. Субханалла. Ошон үчүн бул сөз башкача экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат экен, адам бир сөз айтып, жанындагыларды күлдүрөт. Жана ошол сөз үчүн үркөрдөн да узак жерден тозокко тоголонот дейт. Үркөр билесиңер, асманда эме, жылдыз, үркөр жылдыз. Ошол жылдызды эмне экен, бир нерсени калп айткан дагы, эмне экен, ошол адамдар күлдүргөнгө аракет кылат экен. Анекдот айтышы мүмкүн экен. Бир адамдар каткырып күлүшү мүмкүн, бирок ошол сөзү ошол адамды ушунчалык алыстыктан тозокко тоголото турган сөз болуп калат экен. Билбейт экенсиң да. Бир адам намаз окуган, орозо туткан, ажылык кылган, ушундай нерселердин баарын кылып жүрөт да. Бирок субханалла, жанагындай беймани сөзгө көп көңүл бурган болсо, ал жанакы кандай десем, мисалга алса бир чоң бир эме суу боло турган болсо, чака суу боло турган болсо, ошого бир эле мындай бир тамчы эле суу мындай краска түшүп кете турган болсо, бир эле тамчы көк краска түшүп, бүт баары көк болуп калат туурабы? Ошондой эле адамдын жакшы амалдардын баардыгын бир бочкада сууга таратсаң, сенин бир кичине тилиңдин бир нерсеси не кылат экен, ошонун баардыгын акырын жок кыла баштайт экен. Ошол жана өңүн, түсүн, даамын бузуп коет экен. Эртең кыяматта Аллахым сага намаз окуп келдим десе, намаз көрүнбөй калышы мүмкүн да, баягы эме окуган, тумам окуганда. Адам субханалла сүйлөп аткан сөзүнө дайыма берилип кете турган болсо, ошонун аркасынан кирип кете турган болсо, акыр түйү бара турган жери айтып ыйлай турган жер болуп калат экен. Салман Фарси радhiyallahu anhu айтат экен, кыямат күнү адамдардын эң күнөөкөрү бул дүйнөдөгү Аллага каршы көп сөз сүйлөгөнү. Деген кыямат күнү эң көп некен адамдын эң күнөөкөрү Аллага каршы сөз сүйлөгөнү экен. Мен билбейбиз да, кээ бирде мындай урушуп деле сүйлөп алабыз го. Окуй берчи намазыңды, эмне эле мага таң кылайсың дейт го кээ бирде. Тутсаң өзүң үчүн тутуп атасың да, эмне? Ошо Кудайың бар болгон болсо, таянарың ким? Кудайыңбы бир? Дейт го адамдар. Мен Кудайыңа ишенбеймин. Мен Кудаймын дегендер бар. Толтура ушу четтен чыгат. Бул жерге деле ишенбейм дегендер келет го. Ишенбейм, Куранды окуп койсоң эле эмне кантип эле адам айыгып кетсин. Теже микрофон менен отуруп алат экенсиң, дейт экенсиң дейт го. Кантип айыгып кетсин.
Allah'ın sözüne şek keltirgендер, пайгамбарга шек келтиргендер эң чоң күнөөкөр адамдар болот. Күнөөкөр деген сөз билесиздерби? Күнөөкөр деген сөз бул мындай айтканда толук дене бесеги менен сасып кетти деген сөз. Кургаган бак, кургаган тал бак, мындай бир бак өсүп аткан болсо, ошо бир жагы кургап кала турган болсо, аны кесет дагы аккуратно кесип отко кыргытат туурабы? Бирок жашыл жагын эч качан эч ким тийбейт, ага табор тескерисинче суу куюп, аны чоңойтконго аракет кылышат. Ошондой эле субханалла, Аллах Таала каршы сөз сүйлөгөн адамдар тозоктун отуну бул дүйнөдө болуп даярдалып баштайт алар. Алардын ушундай даяр болуп баштайт. Индустардын билесиңерби, мындай отурганда, машинага отурса, үйүңө отуруп кире турган болсо, ушундай бир жыттанчы болуп кетет. Чыдай албай кетесиң да. Ал киргенден кийин 2 күн проветр этсең да чыкпайт да. Эмне үчүн деген алар эминтен эле өзүлөрүнүн бир эменин себеби берет да. Күйгөндө, баягы отко өрттөгөндө оңоюраак өрттөнүш үчүн да, өзүнүн майы бар да. Ошону сиңиришет атайын. Бул өзүлөрүнүн эмеси, бул традициясы. Алар билет өрттөнөрүнчү. Ошондой эле субхан, эгер өрттөнөрүңдү азыртан эле даярдай берип турган болсоң, анда Аллага каршы сөз сүйлөй бер. Алланын өкүмүнө каршы сөз сүйлөй бер. Окуй мен намазыңды дей бер. Сен негизи намазың окуган Алла муктаж эмес да. Ордо туткан тутпаның Алла муктаж эмес. Сен муктаж эмес Алла. Алла керек болсо сага да мага да муктаж эмес. Биз Аллага муктажбыз. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир тууганың менен талашып тартышпа. Аны шылдыңдаба. Ага бир сөз берсең, сөзүңө карама каршы иш кылба. Талашып тартышпа. Бул тилдин эң чоң нерсеси ошо экен, талашып тартышуу. Туура болсоң, туура эмес адам менен талашып кереги жок. Эгер деле ошол диний маселе болсо да талашпа. Жаныңда турган адамды кара ким экенин. Эгер жаныңда турган адам динди түшүнгөн адам боло турган болсо, аалым боло турган болсо, тим бойло субханалла менен талашпа. Эмне үчүн дегенде, анткени Аллах Таала жакшыраак билет. Аалымдар. Эмнекен бул дүйнөдөгү илимдин казынасынын бир чуңкурун же болсо бир кичинекей ийнедей көзүн алып алгандар. Аалым менен талашып тартышуу болбойт. Эгер экөөң тең диндар болуп туруп, бирок динден илимиң жок боло турган болсо, анда менен талашып тартышканга болбойт. Эгерде сен диндар болуп, жаныңда адам динсиз боло турган болсо, андан да сактаныш керек. Талашып тартышкан. Эмне үчүн дегенде, бир адамдын капырлыгын да көбөйтүп коесуң. Бир адам менен диндар болуп туруп сен дин билбеген адам менен дин жөнүндө талашып турган болсоң, анда сен субханалла ушундай бир даражага түштүң, ылдый даражага. Баягы адамдын капырлыгын көбөйттүң да, бейишке кичине бир кадам калган адамды кайра дагы жана айткандай үркөрдөй алыстыкка апарып салышы мүмкүн экен. Эки адам экөө тең диндар болбосо, дин маселесин субханалла талашышы бул акмактык болуп эсептелет. Ал эми дүйнө маселесинде келген болсо, дүйнө маселе Аллах Таала Куранда качан дейт? Качан? Силер бир ар иш кыла турган болсоңор, араңарга эки күбө койгула дейт. Эки күбө койгула дейт. Бир иш кыла турган. Эгер анда эки адам болбой турган болсо, жазып койгула деген. Дегени субхана талашып тартып кереги жок экен. Ошол ишиңде сен кылып аткан ишинде эки адам болсо, же болсо жазылган болсо, сен ошо документальный эле ошо менен талашып тартыш. Кыргызча эми дебейт экенсиң да. Бул өзү шарият ушундай. Аллах талашып тартыш өтө зор мындай бир адашууларына апарышында бар. Бир тууганың менен талашып тартышпа, аны шылдыңдаба. Шылдыңдаштын түрлөрү көп. Бирок ошо шылдыңдаба дегени бир дагы субхана ошол адамга зыян келтире турган даражада шылдыңдаба. Досуң менен шылдыңдашсаң болот. Ал көтөрөт. Баягыда сен монтпедиң беле десеңчи. Ал анан унутуп калат. Бирок бир адам менен шылдыңдап атканыңда, ошол адам мисалы сага жакын адам болбосо, аны менен шылдыңдашуу бул өзүңдүн сен мындай акылыңдын кемдигин билгизет. Кээ бир адамдарга мындай көтөрө турган даражада болсо болот, бирок эмнекен шариятыбыз пайгамбар шылдыңдап алат. Ага бир сөз берсең, сөзүңө карама каршы иш кылба. Сөз бердиңби, аягына чейин аткар деген сөз. Тилиңен чыктыбы, ошол сөзүңдү аткарганга аракет кылыш керек. Бирок мен сен сазайыңды берем десе, акырты өзүн жок кылам десе, мисалы алса, ошол ал сөздү аткарбайсың. Анан жок кылам деп жүрбөгүл, анан сөз берген молда айткан сөз берген аткарыш керек экен депчи. Андай нерсе жок, субханалла. Сөз бердиңби, кандай? Ушул ишти кылайын иншалла. Ошол ишти кылып бергенге аракет кыл. Туруп берем дедиңби, туруп бер. Аягына чейин. Бирок Алла менен касам иче бериштен Кудай сактасын. Валлахи кылам мен. Таллахи мен кылам. Ушундай бар го. Ушундай бир Алла менен ант иче бербеш керек. Кудай көрүп турат. Кудай үчүн кылам мен деп адамдар ушундай кылбаш керек.
Анан актан урсун, туз урсун деген сөз жарабайт ал ошо болду. Ал антка кирбейт ал ошо. Дасторконда ушу кара түн урсун дегендер бар го, ал болбойт. Малик бин Анас радыйаллаху анху мындай дейт экен. Динде талашып тартышуу жок. Дагы бир сөзүндө болсо, талашып тартышуу жүрөктөрдү каратырат. Кек жана жек көрүү туудурат деген экен. Бул тилдин чоң байлаларынан. Талашып тартышуу ошо берген экен, ошол адамдардын жүрөктөрүн каратып салышы мүмкүн экен. Кийин Алланын алдында эркектердин эң жагымсызы, эң жаманы талашып тартышта көшөрүп туруп алган дейт. Меники туура дейт го. Меники туура. Жок, меники гана туура деген эркек эң жагымсыз, Аллага жакпаган. Жок, меники туура. Өзү мусулман мындай кичине жана пластилиндей болгон жакшыраак. Кийирээк болгон жакшы. Аялбы эркекпи, субханалла. Жашоодо деле ошондой. Бир акмакка теңелем деп ошондон жана тур, жок деп отура турган болсоңчу, субханалла, жашооң талкаланып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай адам эле да, дайыма мындай принципке тура турган жерде турат эле, бирок башка бир эмелерди адамдардын акыбалына, акылына карап амал кылат эле. Биздин динибиз ушундай. Талашуу жок ушул деп, жок мен ушул туура деп турган болсо, акмактын 3 белгиси бар деген Хазирети Али билебиз, бир айтып бердим эле. Кандай? Биринчиси дайыма өзүнүкүн туура деп айтат экен. Акмак дайыма өзүнүкүн туура деп айтат. Меники туура, сен башканын уруп ойнойт экен. Жок, меники туура. Ошол себептен акмак болбоганга аракет кылыш керек экен мында. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен жана үммөтүмдүн такыбалары жасалмалуулуктан алыспыз деген экен. Мен жана менин үммөттүмдүн такыбалары, жакшылары дегени эмне экен? Жасалма нерсени алыс экен. Сөздөрдү жасалма сүйлөп, мындай культурный боло беришет го. Сен жанында сиз, биз деп турган, ар жак үйүнө барганда субхана сен барганда ушунча даражада бар го жанагындай. Элдин көзүнчө ушундай маданияттуу тура калып ким айткандай экен, кайсы дамыл айтып атты субханалла. Тура калып баягы аялдарга мынтип стол коюп бере калып, отургуза калып, деликатный болуп, анан кийин үйүнө барганда башкачараак го. Өзү ушундай бир жасалма сиз деп көчөдө сүйлөп келип, үйүнө келгенде баягы оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып, ушундайлар өзү мусулманга бул эмерек. Кандай болсоң ошондой эле болгон жакшы. Албетте субханалла маданиятты көрсөтүп турган жер бар. Маданиятты көрсөтүп турган жер субханалла кандай? Эң биринчи маданиятың сен ата-энеңдин жанында болот. Канча ачууң келип атса да, канча эме болуп атса да, ата-энеңдин жанында сен маданиятын көрсөтүшүң керек. Ошондой эле субханалла, андан кийинки маданиятты сен коом менен кылышың керек болот. Туурабы? Бул мындай өзүнүн даражалары бар. Бирок эң жаманы жасалмалуулук. Жасалма. Бүт нерсени жасап, сүйлөгөндө жасап, мындай сүйлөгөндө жасалма сүйлөп, баягы бүт нерсе кооздоп сүйлөп, ушундай андык бул мусулманга эмерек эмес. Акын болсоң айла жок, жамакчы болсоң айла жок. Бирок ушундай болсо дагы баягы эрмек эле боюнча калган жакшы деген да. Мен атам ушуну көп айтат, эрмек эле болчу дейт да. Баягы кичине көбүп кетесиң да кебирдечи. Субхан бирок ошондо айтат да, эрмек эле болчу дейт да. Ата-энеңе белгилүү да сен кандай экенсиң. Моундай эмес билет да ким экениңдичи. Кандай жүргөнүң, кандай сүйлөп жүргөнүңдү. Анан кийин биз кээ бирде ушундайбыз да, кичине жакшыраак кийинип калсаң, чөндөн көбүрөөк акча түшүп калса, жакшыраак машина калса, бир мындай бир байыраак достор менен болуп калсаң, ал мындай деп монтип каласың го. Ошол мезгилден кийин субханалла акыры мындай түшүрүп коет да ылдый. Сыртка чыгар эле бир эле сөз айтып коет болду. Ушундай нерсе. Ошондой ата болгонго аракет кылышыбыз керек бизчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле го. Аллахым, татыктуу кул болушка, татыктуу ата болушка, татыктуу тууган болушка, татыктуу дос болушка, татыктуу күйөө болушка мага насип кыл деген да. Карасаң кандай сөз, мен аябай жакшы түшүндүм, субханалла. Татыктуу дегени ушул мындай ата болушка татыктуу дегени ошол балаң сени көрүп тарбиялап турган чагы татыктуу болсо, машалла. Татыктуу кошуна деген кошунагы сени көрүп уялып ошондой мамиле кылышка болсо. Татыктуу күйөө сен аялың сенин кылган амалдарың себебинен эмне ушундай бир сени мындай сенден коркуу эмес, балки сенин кылган амалыңан сүрдөп турса. Алымдар айтат го, аялдарыңан силердин колуңардан эмес, көзүңөрдөн корксун дейт го. Ошо көзүңдөн коркпой калсаң, анан кол менен соксоң деле пайдасы жок болуп калат. Ит тура берсең кабанак болот деген субхан башталат ошондойчу. Ошол себептен ушул нерсе көңүл буруш керек, татыктуу болгонго. Татыктуу болгонго аракет кыла бериш керек, субханалла. Ошон үчүн жасалмалыкты балдарыңарга башка бирөөнө үйрөтпөгүлө. Үйрөтпөгөнгө аракет кылыш керек.
Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уят сөз сүйілі, жана тантықтық екі жүзділіктің екі бұтағы. Некен? Уят сөз сүйілі, жана тантықтық екі жүзділіктің екі бұтағы деген екен. Екі жүздінің екі бұтағы. Уят сөз. Илгери bir emede bir hadis okudum. Ошол хадиске көптөн бери амал кылганга аракет кылабыз, субханалла. Мен де ошол хадиске силер амал кыласыңар деп ойлойм. Пайгамбардын осуяты бул. Элдин арасында эмнени жаман десең, ошону жалгыз калганда да кылба дейт. Элдин арасында эмне сен уят деп эсептесең, ошону жалгыз калганда дагы кылбаганга аракет кылсаң, иншалла, сен Кудайдан уялгандардын катарында болосуң. Эми коомдо эч нерсе уят болбой калса, үйдө кыла бер деген сөз эмес алчы. Ошол коомдо уят экен деп көрүп атсаң дагы, ошону үйүңдө жалгыз калсаң да кылбаганга аракет кылыш керек. Коомдо көчөдө бирөө өбүшүп жүрүп алса, значит, боло берет экен эмес. Коомдо субхана көчөдө бирөө тамеки чегип, арак ичип аткан болсо, муну боло берсе боло берет экен эмес. Коомдо субхана адамдар жылаңач жүрүп алган болсо, биз ошондо жүрө бериш керек деген нерсе эмес. Авалге субхана ошол нерсени көрүп туруп, кой бул мен муну кылбашым керек бул. Карасаң? Коомдо кылынып аткан жок, бул менин кылбашым, булга окшошпошум керек деш керек. Bir түнү Алла Таала bir коомду сыноо үчүн түн ичинде сууну bir кандай нерсе менен эме кылып аткан. Угулагандай кылып аткан. Анан ошол суу элдердин баары ошо кудукта барып жеткен. Бирок bir geçil дейт, bir geçil, Кудайдын bir сүйгөн пендеси, аларга ал суудан эмес, башка суудан алып койгон экен да, ошол сууну албай калган экен да. Анан элдин баардыгы ошо суу ичкенден кийин эртеси жинди сыяктуу болуп калыптыр да. Сүйлөгөн сөз башка. Баягы кечил, баягы адам, такуу адам өзүнүн үйүндө суусун ичкен себебинен сыртка чыкса, элдин баардыгы тең мындай жиндидей көрүнүп аткан. Булар эмне болуп калган дейт. Сен эмне болуп калгансың? Элдин баардыгы баары чогулуп, сен жинди болуп калыпсың дейт да. Баардыгы чогулуп кеткен экен. Сен жинди болуп калсың. Силер туура эмес го? Жок, биз туура эле кылып атабыз. Сен жинди болуп калсың деген да. Акырында баягы кечил жүрөт экен. Элдин баардыгын жектеп баштайт экен анчы. Сен жинди болуп калдың, келе салсыңбы? Нормально болбойсуң биз дейле дей берет экен да. Анан акырында ойлонот экен, булар эмне болду экен? Анан акырында тажап кеткен экен, жок дейт экен. Мен булардай эле болоюн деп анан силер барып туруп баягы алар ичкен кудуктан сууну ичет экен да. Анан алар окшошуп калыптыр. Элдин баардыгы мына эми биздей болду, карачы кандай болуп калды, бирок алар жиндилик амал кылып аткан дейт да. Көп убактарда субханалла биздин коом чөйрөбүз өзүнө окшоштурганга аракет кылат дайыма. Жиндиликтин суусун ичкенде жинди кылганга аракет кылат. Ошол себептен ошол коомдо bir чөйрөдө өткөндө bir жамаатты тили таза, дили тазаларды, акылы тунуктарды тандаганга аракет кылыш керек. Эгер сен ошолордон алыс болуп кете турган болсоң, жинди сыяктуу каласың. Анткени алар жиндилер дайыма жинди кылганга аракет кылат. Дайыма айта беребиз го, карта ойногондор сен дайыма карта ойнотот, ошолордун жанында отура берсең. Арак ичкендер акыртүй арак ичирет сени. Тамеки чеккендер сени акыртый тамеки чектирет. Зына кылгандар акыртый зына кылдырат. Анткени өзүн окшоштургусу келет. Мүмкүн эмес. Ошол сен айтам да, сен ким менен дос экениңди көрсөт мага, сен ким экениңди айтам деген да. Ошол себептен субханалла, уятсыз сөздөр сүйлөгөн адамдардын жанында отура берсең, ошолор менен жүрө берсең, акыртый субханалла ошолорго окшошуп эле каласың. Ушундай нерсе. Бул жерге деле келгенде карасаң, биринчи келгенде могу баардыгы тең эле жайлап ем деп келет го. Bir 5 күндөн кийин субхана карасаң, молдо болуп калат го. Ошондой да. Ошондой. Алхамдулилла. Ошол себептен туугандар, ушул биздин эмнебиз экен? Мусулмандын эң чоң душманын мындай тилди кичине анча мынча ооздуктон бир сөз немесин айтып бердик. Бир учун эле айтып бердим. Бул биздин дайыма ушундай түшүнүш керек да. Бейиш тазалар үчүн дейт. Бейиш тазалар үчүн. Бейишке тазалар гана кирет. Ар бир кыймыл аракет бул денени улам карарта берет. Карарта берет. Улам жана дат баскан темирди мындай эмеге салып койсоң, сууга салып койсоң, дат басып кете берет го. Ошондой эле дат баса берет, адам ушун дат баса берет. Ошол дат басуунун эң эмеси мына бул тил экен да. Тилиң акырындык менен адамды жок кыла берет, жоксо тозокко жана май куйгандай боло берет. Негизги максат субханалла бул дүйнө эмес негизинде. Бул дүйнөдө эмне тапсаң, эмне жесең ошол сеники.
Калганы мураскордук. Бирок сен менен мен ахиреттеги алда Алланыкыбыз. Ошол жерге барган мезгилде тиштелип кала электен мурун өзүңдү азыр тиштеп коюшуң керек экен. Мисалы, эгерде бир жана спортсмен ушундай бир сүйүз, ушундай бир эме кылат, өзүн өзү койгулай берет, жанагындай бир чыгаардын алдында турабы? Ушинтип отурган көнүп калат, анан соккулаган сайын тура берет го, мындай тура берет го. Чыдап тура берет. Анткени күнүгө сокку жегенди алчы. Ошон үчүн спарринг бар да ошон үчүн тура. Спаррингге чыгарбай туруп бирөө бокска чыгарбай турган болсоңчу, бир эле удардан кийин чуркап калчу өзү элечи. Эмне үчүн? Анткени сен аны көргөн эмес, анын денеси көргөн эмес. Ошондой эле устаздар айтат, тозокко түшөрдөн мурда өзүңөр тиштеп койгула дейт. Тиштеп көргүлө дейт, сайып көргүлө дейт. Эгер ошол нерсе ушул дүйнөгө чыдасаң, анда ахиретке чыдайсың дейт да. Не может быть, чыдабайсың да. Кичинекей ширеңке менен эле мынтип бул жериңе тагып көрчү. Ушул жериң кичине ысыганда эле ыргытасың да. Ошол жериң күндөп түндө оорутат да. Ошол жериң ооруп, ушул жериң эле эмес, денеңдин баары тең температура болот. Ошол себептен субханалла, азыртан эле өзүңдүн денеңди бир аз тиштеп коюшуң керек. Бул мага кереги жок экен дешкен. Бирөөнүн айыбы мынтип көрүп барат, деп баратканда эле айтыш керек да, эрмек сенин айыбың мындан толтура го деш керек да. Эмне деп атасың? Тилиңге ушундай бир жанагындай кулпу контрольный мындай жанагы эме кылып коюш керек да. Барга жанагы села, жанагы эмелерди бетостөрдү мындай бир нерсени случайно төрөмөс көтөрүп барсаң, тык деп турат го, жана эчтенчи. Ошондой эле субханалла бир нерсе сүйлөп баратканда тык дегендей эле баягы өзүңдү мындай бир токто деп турганга үйрөнүшүңүз керек экен. Аракет кылабызбы? Машалла, Аллах разы болсун. Субханакал хамди, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун.